Meni албаган, катын калбаган. Assalamu alaikum урматтуу достор. Мен сиздерге Өзгөн шаарында көп жылдан бери эмгек кылып, эмгеги менен элине жаап келген, ак эмгек менен акча тапкан Айти деген акемди сиздерге тааныштырып көргөзөм. Бул жигитти сиздер көрүп, көп убакыттан бери таанып, өзүңүздөр билип эле жүрсөңүздөр керек. Элдин кызматында, базарда ун ташып, кара жумуштарды көп кылган Айти деген акебиз болот. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Эми сенин сурооңо төмөндөгүчө жооп бермекчимин. Мени көптөн бери көрүп жүрөсүң, таанып жүрөсүң. Али айландырбай, түбүнө калтырбай дегендей тешип ачылды сыйкыр бешик басамбы, кыздын эшигин ачсамбы, мындай болуп калды деп айтсамбы деп. Эми ошол эле сөздү айтмакчы. Эми баягы мен көп деле мындай неме кыла бербейм. Эми просто ушу немеге чыгайын деген ниетим бар болчу. YouTube'га чыгып, же TikTok'ка чыгып, ушу кичине ниетим бар болчу, кичине ыр деле жазбайм. Просто алиги өзүмө неме кылган ырлар бар да, ошону бир айтып, элге таанымал болоюн деген ниетим бар эле. Ниетиңиз бар буюрса, таланты бар, таанышы жок акен бул. Нарак-таракта жүргөн жаш болобу, ошондо ыр саптарынан сүйлөп, ушундай бир аябай ырга жакын адам, таланты бар чындыгында. Анан ошол сиздерге тааныштырып, көргөзүп, чагылдырып, экранга алып чыгып коюуну туура көрдүм. Мүмкүн болсо сонун кызыктуу бир маектерди жасайбыз. Алгач айтсаңыз, кайсы жерде төрөлгөнсүз, кайсы жактан болосуз, кайсы жердин кулунусуз, канча жаштасыз келиңиз? Мен 1987-жылкы 20-майда Кара Сөкөт айылынан туулганмын. Өзгөн районунда жашайм. Мурзаке айылында интернат деген жерден бүтүп, 11-де бүтүп келгенмин. Ошо кичине ырга жакын болуп калдым эле. Ошо кичине ыр саптарым болсо айтып койсом. Ыр саптарыңыздан айтып бериңизчи эми. Алыстагы бүркүттү, самолеткали үркүттү үчү менен жолдошто тамашалуу ыр башталды, жамандыктар ташталды дейт. Анда эмесе келиңиз, ырга көңүл бөлүп кетиңиз дейт. Ыгытуудун капиште суроо сизге сага барып жапышты дейт. Эми эмне дейбиз эми? Мен деле үйлөнгөнмүн. Арасынан Ошол жөнүндө толук маалымат айтсаңыз. Үйлөнгөнмүн деп атасыз. Канча жашка келип үйлөнгөнсүз? Кайсы жерден үйлөнгөнсүз негизи? Өзгөн районунан үйлөнгөнмүн. Мени албаган, катын калбаган окшойт. Өзгөн районунда. Мен көп жолу үйлөнгөнмүн. Турмушка байланыштуу өздөрү кетип калып атышты. Мен урган деле жокмун, соккун деле жокмун. Неме ошол неме аялдар өздөрү эле кетип калып атты да. Анан ошо алиги уручка менен парактын бетин карап, ыр жаздым олтуруп, парактын бетин толтуруп, капа болбо карындашым ушуну окупкой олтуруп. СМС жаздым олтуруп, сотканын бетин толтуруп, капа болбо карындашым окупкой ушуну олтуруп деп ыр саптарым бар эле. Элдерге ушуну неме мындай жаңыртууну туура көрдүм. Жакшы. Талантың бар, таанышың жок, таанышың бар, танкасын, таанышың жок болсо манкасын дейт. Мына эми үлкөм келип калыптыр. Тааныш болуп. Байырсы да алда кандай максаттарыңыз бар? Азыркы учурда бойдоксуз эми? Азыркы учурда бойдок. 27-ге чыгып атабыз. 28-ге кетип атат. 2 кам 40-та Кудай буйрса. 27-28-де же 37-38-де? 38-ге чыктым. Аташуу. Аташуудасыз ба? Аташууда 40 коесуң. Эчтеке болот.
Анан Айтакем айтыңызчы, мына ошол күнүмдүк жумушта ун ташып элдин кызматын кылып жүрөсүз. Канча киреше акча табасыз? Кандай бириңиз эки болдубу? Ошол жөнүндө ачык маалымат айтып берсеңиз. Канча акча табасыз азыр мына ушул ун ташып элдин кызматын кылганда? Азыр ун ташып элдин кызматын кылганда мен 1000 сом, 1300 сом ошондой акча табам. Бир күндө. Бир күндө. Улам болуп калат, болбой калат. Бирде болот, бирде болбойт. Бул турмушта нелер болбойт дейт. Ошого каниет кылып, просто үйгө ошто үй салып койгом. Ошону ичин бүтүрүш керек. Ошондо өзүңүздүн намыңызда өзүңүздүн үйүңүз барбы? Ол акамдын атында. Акеңиздин атыңызда бир тууган акеңиз? Жок, абам. Абаңыз болот. Канча бир туугансыз? 2 уул 2 кыз, бир тууган. Азыркы учурда бир туугандарыңыз менен сүйлөшүп турасызбы? Ара-арада катташып турам. Ошол эме кылып, анан азыр квартирада турабыз. Мына ушул дагы орто өзгөн район, мына Жалал Абад жака бурулуп кетаткан жер. Жалал Абад жака бурулуп кетаткан жерде 2000ден немеде турабыз. Квартирада. Сиз эми көп жылдан бери көтөрүп иш кыласыз, 50 килограмм угундарды көтөрөсүз эми? Токтобой тез иш кыласыз эми. Зыяны тийип калат деп коркпойсузбу? Зыяны тийип калат экен, балалуу болбойт экенсиң. Сиз учурда балалуу боло элексиз, Боло элекмин.